Туугандар, ассаламу алейкум. Айылга акча которууга мен кандай карта колдонуп билесизби? Т-банктын Black картасы. Бул Россияда иштөө жана жашоо үчүн эң ыңгайлуу дебиттик карта. Азыр аны жаңы уникалдуу дизайнда өлкөбүздүн коо жаратылышы менен буйрутма кылса болот. Т-банк бул Тинькофф банкынын жаңыча аталышы. Анын кардарлары Россияда жашап жана иштеген Өзбекистан, Тажикстан, Кыргызстандын миллиондон ашык жарандары болуп саналат. Анткени картанын көптөгөн маанилүү артыкчылыктары бар. Банкты сизге ыңгайлуу болгон тилде колдонуу мүмкүнчүлүгү. Т-банк колдомосу кыргыз, өзбек жана тажик тилдеринде. Ал эми төлөө кызматы тажик жана өзбек тилдеринде иштейт. Акчаны Россиядан комиссиясыз которуп туруңуз. Чет өлкөгө жалпы саны бир айда 5 миллион рубльга чейин которууга болот. Накталай акчаны Т-банк банкоматтарынан гана эмес, башка банкоматтардан дагы комиссиясыз чечип алыңыз. Бул картаны башка банктардын карталарынан же накталай акча менен акысыз толуктап туруңуз. Картаны тариздөө үчүн сизге Россия жарандыгы керек эмес. Болгону сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп, форманы толтуруңуз. Картаны акысыз тариздеп, сизге Россия боюнча ыңгайлуу жерге жеткирип беришет. Чамдаңыз, биздин кайталангыч жаратылышыбыздын сүрөтү бар карталардын саны чектелүү. Мындай картаны тариздеп алсаңыз, туулган жериңиздин кичинекей элеси ар дайым жаныңызда болот. Бүгүн атайын эрте менен эрте чыктым туугандар. Көпчүлүк эле Нургазы 8 саат анча иштей албайсың, лапша го туда-сюда деп ишенбей атышат. Бүгүн көрөбүз туугандар. Мынакей саат 8ден 16 мүнөт өттү. Биринчи заказга көздөп жөнөдүм. Числоо канчасы болду? Числого 27си. Дагы эле элдер ишенбей атат. Бүгүн мынакей саат 8ден баштап как нормальный человек бир смена иштейбиз. 12 саат болсо 12 саат, 15 саат болсо 15 саат. Так что кет дегенде пачинди алып барып таштап келели. Буюрса биринчи пачин 2933 рубль жарым саатта. Павелецкий вокзалдан дагы бир заказ алдым. Да, квартал дачный застройки дейт. Павелецкий вокзалга келип калдым. Саат 9дан 17 мүнөт өттү. Павелецкий вокзалдын астына ондап сонун кылып койгон. Эгерде кимде ким көптөн бери келе элек болсо, астына торговый центр кылып, могул жерге надземный торговый центр кылып койгон. Могул жерден барып астынан түшүп кетет. Өтө сонун кылып жасап койгон. Астына парктарды кылып, бактарактарды тигип сонун кылып коюптур. Так, 5 мүнөт күтүп тур деп жазып өттүр. 1 саат 7 мүнөттө келдим. Экинчи заказ. 5492 рубль болду. Чö? Кеттим. 5,5 мың рубль. Экинчи заказ нормальный. Так, коттеджный поселокко келип калдым. Бүт мондай. Сонун болгон домдор экен. Короче, аялы күйөөсү көтең детский стоматолог болуп иштейт экен. Мондай шикарный үйлөрдө жашайт экен. Так что стоматологдо деле неплохо зарабатывать этет окшойт деп койдум. Билбейм дагы. Кайра эле Унукуга келип калдым. 3-чү заказ бүгүнкүгө. 12ден 49 өттү. Каждый заказ где-то 3 миңден айланып окшойт. Да, Унуковадан совхозный, именно Ленина, видныйга заказ берип атат. Келер менен да уже. Айланып чыккыча заказ түшүп калды. Канча 34 километр 44 мүнөт. 4-чү заказ Унуковадан 50 мүнөттө келдим. Завершить. Интернетмен түшүп калды. Эмне алып, таппай калды. Чё случилось? 4475 рубль келди, 50 мүнөттө. Интернеттен карап койчу. Окей, Google, я где болосун азыр? Так. Нет интернета. Давай, находи интернет.
Доступ в интернет возобновлен. Kettik taşı. Abet oldu, abet. Kursak açtı. Kayakta kursak toğuz ağız yani. Bir 40 minuttan beri karoçu bir zakazdı alıp жүрөм. Amerikan ister eken. Bir 2-3 adres koşup nar жак бер жак эле кылып жүрөбүз да, короче, сейчас поехали басайын. Уже 54 минутта уже 3300 рубль есептеді. Біздің арқамыздан айда дедік, даже бір какой-то бір коттеджный поселокқа барамыз. Анан кейін көрөбүз. Өздері мындайракта эле турат. Көргөз бөле коюн камера менен. Короче, 2 чемоданын салды. Машина чемоданда эчтеке жок экен. Çamadandan da eşteki jokken özleri o arkaman aydap keledi. Sen ayday ver dedi. Короче, ошол адресте жолугабыз dedi. Пусто эле кетти заказ. Мынакей. Жарым жылдан еще буну ол точкага алып барып, еще ал жактан обратно дагы Мичуринский проспектке алып барып таштайсың dedi да. Плюс-минус bir 7-8 миң сомдук заказ болуп калат окшойт деп атам. Көрөбүз азыр. Так. Bu birinci заказ. Вот, gördüңөр mü kaya хорабыз. Коттеджный поселок деп 43 миң көргөзүп атат, 41 километрге. Скатка бир аз жетпейт экен. И так өзү буну 50 мүнөттөн бери ташып жүрөм. Вот такой интересный заказ болду. Что-то bir жагынан какой-то мындай страх болуп атат. Ёбана ураттар, өздөрү какой-то бир мерс менен кетип калды. Чамадандарын салып берип туруп, короче, айдай бер ошол жакта жолугабыз, скат жакта деп коет. Аваринкалар маргайт этип атат го. Американец. Бирөөсү орус, бирөөсү таза эле американец экен. Вообще орусча сүйлөп атат экен. Бирөөсү орус деле уже орусчаны унута баштап туруп уже сүйлөсө акцент менен сүйлөп, англисчен делечи. Орусчаны деген, орусчаны акцент менен сүйлөп калыптыр. Так. Посмотрим, канча болот. Уже 3,5 миң болду. 3,5 миң, билбейм. 7-8 миң тегерек болот окшойт да. Эгерде обратно жеткизсем Мичуринский проспектке ал жактан где-то бир 10 миң тегерек болуп калат го дейм. Неге коркуп атасың дебейсиңерби? Короче, бул биринчи заказды ал жака жеткиргенден кийин деди да. Ёбана урат, мен ону жака айдашым керек экен. Ладно. Жак мен эле чыгып кете берем. Наркы поворотко чыгышым керек экен. Жак мен эле чыкса болот өзү. Заказды ат менен алып коюп эле ал жактан наличкага келбейсиңби деп калды да. Ошому подозрение. Мен айттым, ана никак нет дедим. Мен только по Яндексу барам, по Яндексу келем деп койдум. Десем, ладно, смотри деди. Анда биз машинеде кетебиз. Берки эместе. Сен өзүң, короче, чемодандарды менен айдай бер деп койду да. Очень странно, бирок чемодандарда эчтеке жок болчу, пусто эле чемодандар. Ал жактан, короче, вещилерди алып келебиз деди да. Биринчи точкага алып келип, ондай сонун жерге келип калдым. Келсем өздөрү жок, келе элек окшойт. Мен ушул жерде күтүп турат окшойм. Могу жаңы чыккан Rolls-Royce'ты алсаңар, вообще шоколад экен. Шоколад. Бул жер жылаң ушундай олигархтар жашай турган жер окшойт да. Бир простой машиненин өзү жок экен. Күтүп турайынчы, азыр келип калар өздөрү да. Заказ уже 7 миңди чапчып калды. 6.911 рубль болду. Так, обратно Мичуринскке бара турган болсок, где-то бир 10 тегерегине барып калат окшойт деп атам. Көрөбүз азыр. Үйүнө барып дагы анындарын жүктөгүчү дагы бергиле турам да. Шытыр эсептеп атат го.
сам самостоятельно это забирал. Ну, все, вопросов нет. Все, вопросов зачем? А они все вещи забрали? Нет, основные вещи остались. Туғандар видеодан 30 секундқа алыстабай тұрабыз. МКТ-ның 32 километрінде дағы бір жақсы таксопаркқа келіп қалды туғандар. Машинерді арзан қылып, 15 күнге сон акцияларды қылып, арзан қылып беріп атты. Моңда Kia X-Line-дарды туғандар, жылы жаңы комплектациясы жақсы машинерді 1700-ден, біраз ескілерім болса, 1,5 қылып беріп атқан туғандар. Бұл жерден машина алсаңыздар, обязательно ушул паркта иштесеңер тура келеді. Бұл жердегі паркында 5000 рубль депозит бар екен, қаласаңыздар анда бөліп берсеңіздер болады туғандар. Данный момент 20-дай машина бар екен, экономға. Жылы жаңырақ, жылы ескірақ, комплектациясы арқандай. Көрсетілген телефон номерге чалып, ушу адреске келіп, іште қыла бересіңер туғандар. Шында кеттік анда видеоны дальше уланталы. Там сотрудники просто позвонят в полицию, в полицию и объяснят, Скажите, а вы вообще не в курсе дела, да? Я правильно понимаю? там что они должны были бы сделать, я подъехал, они мне говорили, что он... Это просто с улицы, или это ваши знакомые? Вообще с улицы. Через риэлтора? Через риэлторов, да, соответственно, за угол. За угол их не пускают, мы с ним приехали, не пускают никого. За угол? За угол, да, стоит. За угол арестован? За угол они сказали, что водителя наличка. Он тоже арестован. Один раз видел за угол, один раз видел, соответственно. Я просто не могу как-то... Смотрите, я в данной ситуации просто... Я потому, чтобы не было... Короче, жестко oldu. Бұл американецті біреу кидайт еткен екен де. Неме үйді арендаға берем деп же. Это жаңағында шикарный екен, бұл айына какой-то мен рубль беріп снимать етіп жашап атқан. Вещилерін алып келейін десе, бұл жақтан рұқсат беріп атқан екен. Мені заказ қылып, бұл бір-екі менттерді алып алып барады. Онан кейін біз шлагбаумнан да бір машинаның арқасынан айдай өтеді, айдап кіріп барсақ, резко менттер келіп қалды. Azı daha bir точкасында тұрабыз, бұлар бүтті деп, короче, кетіп атышат. Азыр барып Мичуринский проспект алып барып таштайын. Участковыйлар келіп, охранниктер келіп, пистолеттері менен. Бұларды допрос қылып, анан кейін менттер біреу менен сүйлөшүп атып, зорго чечишти да. Канча болуп кетти. Жүргөнүмө канча болду билбейм, короче. Az Мичуринский проспектке чейин дагы 47 минут бар экен. Уже 11,5 миң болду булардын акчасы. Excuse me, sir. Yes. 1 minute, please. Okay? Okay. I am going WC. Okay. Алып келіп таштадым. Қатын бала чакасы менен келген бул жакта ошентип жанагындай риэлтор мошенниктерге алданып калып, квартирасынан же вещилерин алып чыга албай, же башка кыла албай, буларды ошентип менттер кармап кетип, кыскасы ошентип жаман кыйналыптыр да. Азыр алып келип таштадым. Калышты. Балдары менен. Вещилерин алып келип бердим. Короче, почти 4,5 saat жүрүп койдум бул менен. 4,5 saat onlar 15.530 рубль болду. Ушул канчанчы заказ? 4-чү же 5-чи заказ болса керек эле адашпасамчы. Тоғандар, мынакей бүгүнкү болгон заработокты көргөзүп коюн, айтсам ишенбей атат эле. Бүгүн саат 1-чи заказ 8-де алгам, акыркысы 4-те алдым. Болгону 6 заказ менен 24.872 рубль болду тоғандар. 6 заказ. Акыркы заказ менен почти 4 saat жүрдүм тоғандар. Мындайча айтканда эми 8:30 алган экен, кечки саат 8:30 болду. Ушундай тоғандар өзүнчө эле бир приключение болгон.
заказ болду, чынын айтсам жомон корктум, жанагы такси немелер келип, ГБЛер келип, участковыйлар келип. Дагы жакшы булар айтып атты эле, ал жака баргандан за верстетип коёр да, калган уже шаарга наличка алып келесиң деді. Жок деген, мен сразу эле жок. Приложение менен барам, приложение менен келем депчи. Ушуну айтып атгандар. МПДде көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.